Кыргыз адабиятынын жана журналистикасынын табылгасы, белгилүү акын, котормочу, сынчы, публицист, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Алым Токтомушев менен жан шериги, кыздар поэзиясынын чолпон жылдызы, таланттуу акын Шербет Келдибекова, эки талант, эки жар, бири-бирисиз жашай албаган, таттуу сүйүү, татаал тагдырды башынан кечирген кош жүрөк. Алым Токтомушев Жумгал районунун Кайырма айылынын кулуну. Көзү тирүү болгондо араң 68ге чыкмак. Мугалимдин уулу, чындыктын таламын талашкан, калп дегенде каны кайнаган чоң апасынын тарбиясынын таасири чоң болгон. Ошондон уламбы акын атайын окуу жайды бүтпөсө да, туубаса таланты, алган тарбиясы менен билимдүү билимсиздерди баш ийдирген, өтө билимдүү аналитик, сынчы, котормочу, арымы кенен чоң акын болгон. Акын Кыргызстан маданияты гезитинде сын бөлүмүн башкарып, Асаба, Агым гезиттеринде мезгилдин күрөө тамырын таамай кармап, терең талдай билген мыкты аналитик, публицист, журналист. Ал эми Шербет Келдибекова кыргыз кыздар поэзиясынын жарк эткен жылдызы, Кочкор районунун Кара Суу айылынын кызы, Улуттук университетинин физика-математикалык факультетин аяктаганына карабай, карааны бийик, ою терең чоң акын болгон. Аттың дүйнө, адабият айдыңында опол тоодой орду бар мыктылар азыр арабызда жок. Тагдыр бизге ташыргытпа, бу түбөлүк ташыргытсаң талкаланып, таптырбайбыз күкүмдөлүп. Жарык тийсе жарыкпыз биз, караңгыда караңгыбыз, боекторго караандыбыз. Тагдыр бизге ташыргытпа, талмалуубуз, аяндуубуз. Тагдыр бизге ташыргытпа, бирок тагдыр татаал болду. Алым Токтомушев өзүнүн өзгөчө поэзиясы менен окуган адамдын жан дүйнөсүнө жарык чачкан. Ыймандык сапатын, адамдык сапатындагы бийик туткан, чындыкты туу туткан, арстандай айбаты менен ыплас пастыктарды тайманбай бетке айткан кыргыздын кыраан уулдарынын бири болгон. Жаралганмын дүйнөгө адам бойдон, эки кулак, эки көз жана чашчан. Тилегимди сүйрөп келет буту колум, тилегимден чарчашат нервим, каным. Ошентип жашаймын мен, кандайдыр айлампада дүйнө деген. Жок менин арам ойдон башка бир да ашык нерсем, дүйнөнүн бүт чатыры ата журтум. Антсе да өлмөйүм бар намыс аштап, кай жерде эне тилим бийлик кылса. Ошо автопортрет деген ырын мен 67-жылда Кудай жалгап, муну аягына датасын коюп коюптур да. 67-жылы бул Алым 20 жашта болгон. Ошо 20 жашында бул улуу ыр жазып атат. Ошентип мен
кандайдыр айлампада дүйнө деген, дүйнөнүн айлампа экенин Айтматов канча жашында айтты эле. Муну 20 жашында айлампа деп атат. Кандайдыр айлампа дүйнө деген. Жок менин арам ойдон башка бир да ашык нерсем. Мен чачым, башым, кол бутум, жүрөгүм баары бар, мага керек ошонун баары. Бирок ашык нерсем, арам ойдон башка эч нерсем ашык эмес, баары мага керек. Арам оюм гана мага ашыкча деп айтып атат. Муну ушу 20 жашында ушуну түшүнүптүр. Дүйнөнүн бүт чатыры ата журтум дейт. Бул ааламдын чатыры менин ата журтум деп айтып атат. Ушул улуу менен ана эмне? Мен ушуга таң калып, ушуну 20 жашында ушуну жазып коюптур деп мен анан дагы эне тилим менин ар бир клеткам менин эне тилим деп жазып атат баягында. Эне тил жөнүндө ошо кезде эне тил, кыргыз тили анын өзүнүн ар бир клеткасы жөнүндө ойлонуп, муну сакташ керек, бул эне тили жашаш керек жөнүндө ой жүгүртүп ыр жазып отурган экен. Бул улуулук эме менде. Алымдыкы кармалгыс поэзия, колуң менен кармай албайсың. Ал мындай нурланып турган ыр десе болот. Алымдык ушундай болчу. Кыргыз эле тили менен жазчу, ошол эле ырды көрдүңбү? Шербет деле ошол эле тил менен жазчу. Шербеттики жүрөк жыттанып турчу. Ал ушундай баягы кыздык жүрөгү менен жазган илептүү ырлары менен айырмаланып турат да Шербет. Алым Байке жаш кезинен деги эле адабият астанасынан аттагандан ушу акыркы жүрөгү токтоп калган мүнөткө чейин дүйнө адабиятынан колу бошобой келген киши да. Көп учурда баягы биз көркөм котормодо бир кайсы бир чыгарманын тегерегинен чыга албайбыз. А киши ошол чыгарманы жараткан автордун чыгармачылык лабораториясын ачып берүүдө маектерин мисалы Ала Тоо журналына жарыялап жүрдү. Эрнест Хемингуэй, Фолкнер, Маркес жана башкалардынчы. Анан ошолордун чыгармачылыктагы түйшүгү, чыгармачылык процесстер кандай уланып, кандай чыгарманын себептери болгонун ошол түбүнөн ачып бергенге көбүрөөк күчүрөдү да. Жаш акындардын ырларына пикир бергенде ошо мен ырларым абдан жакшы пикир берген экен. Тургунбай Эргешев деген мыкты акын бар да. Ошол Тургунбай Эргешевдин Алым Токтомушевго арнаган ыры бар. Анан ушул Алым Токтомушев жөнүндө мага дайыма айтат эле. Анан кийин менин баягы кулагыма сиңип калган мунун ырларын окуп берет эле. Анан кийин таанышып калдык. Мен баягы Сибирден келгенден кийин менин ырларымды окуп, анан кыргыз поэзиясында бир форточканы ачкандай кеп болду деп анан бир макала жазды да. Бир чоң акын чалды эртеси күнү. Алым Токтомушев деген сага башка жазып тургай. Болду эми сен жогору чыгып кеттиң, биз ылдый жакта калдык деп ошентти. Алым Токтомушев бала кезинен акын болсом деген тилек менен дилгир өсүп көп окуган. Дүйнөлүк классиканы, деги эле мыкты деген адабиятты катыр окуп, жаш кезинен абройлуу гезит журналдарга жарыяланып, оозго алынып тизмеге илинген. Жаштар поэзиясынын бүткүл союздук фестивалдарына катышып, ал тургай дүйнө поэзиясынан да бир далай чыгармаларды которуп, дүйнөлүк поэзиянын антологиясына котормолору кирген. Өзү айткандай 17-35 жаштын аралыгында эле жазып койгон чыгармалары акындын артына калтырган баалуу мурас экенин көз өтүп кеткенден кийин чыгармаларын тизмектеп китебин чыгарган акын Олжобай Шакир уулу мындай дейт. Котормолоруна келгенде дагы Саади, Пушкин, өзгөчө Пастернакты которгонго келгенде өтө татаал да. А кишини акындар арасында акында жалпы масса окуп түшүнөт ала турган эмес. Ошол жагына келгенде да бул киши баягы үтүр точканын түбүнө үргүлөп отуруп уктаса дагы бир жарык эткен ай жаркын ойлорду кантип беришти. Метафоралык, символдук туюнтмаларды, аллегориялык бир көркөм шөкөттөрдүн баарын бул киши кармай алчу да. А биз көп учурда котормочулар тилди суудай билген менен бирок кыргыз кандай кабыл алат? Ушул жагын эске албайт да. Алым Байке мисалга кабарчылардын, жаш журналисттердин же академик профессорлордун эмгегиндеги бир чоркок текстти көрсө дагы дароо кызыл жайын кылып баса калчу да. Себеби кыргыз ушинтип ойлонобу, кыргыз ушинтип айтчу беле деп. Бул киши мыкты стилист болчу. Мен баягы гезитте, Асаба кезинде чогуу иштешип калдым. Анан ошонто жанагы биздин жазган макалаларды, мен жазган макалаларымды бүт Алым Токтомушев редакторлачу. Анан бир жолу Усубалиев жөнүндө макала жазып келип, анан
bir söz eş taба албайм да. Анан ал киши орус тилине расмий тил макамын бериш керек деп ал кезде депутат болчу. Абдан бакырып аткан кез эле анан ошондо анан келип анан айттым, ай Алым байке, ушундай макалага бирдеме жетпей атат. Десем, ай муну жерге мындай жетпейт экен. Дорогой Леонид Ильичти додолонтуп айтуудан тажабаган Турдак Нусуалич десең эле келген турбайбы? Анан мен ошондо гезит иштеп жүргөндө бул кишинин ушунчалык сөзгө ушунча этият мамиле кылганын, анан мындай чын сөз, калыс сөз, туура сөз болсо хандан бектен тартынбай айта тургандыгын көрдүм да. Биз бирок ал киши өмүр бою бир эч качан тил маселесин көтөрүп элдикке окшоп чуу салган жок да. Бирок тил маселесин ал иш менен көргөзчү да. Ошол жыйнактуу ою менен, өрнөктүү текст менен өзүнүн интеллектуалдык өрнөгү жеткен нерсенин баарын ошо элге бир кандай таберик катары калтырып кетти да. Бул кишинин адабий табылгаларын баары бир кыргыз адабиятындагы мурас, дөөлөт болуп каларына мен бөркүмдөй ишенем. Алымдын орду кандайча өзгөчө дегенде, алым ушулардын ичинен өзгөчө окумал эле. Биз мектепте жүргөндө мектеп программасынан Пушкинди окуйбуз, Лермонтовду окуйбуз. Болду деме. Башка буларды мындай ары тереңдеп окуп өздөштүргөн муун кишилер аз эле да. Кыргыз котормуштары өздөштүргөн эмес буларды, которгон эмес. Ошондой эсте алым ушул жеке керт ташы менен сугулуп келип, мына муну окугандары Блок, Есенин, Пастернак, Волошин, Хлебников, ал кезде булар орустардын өзүндө сейрек, орустар жаңадан ачып аткан, кайрадан баштап ачып аткандай акындар эле да. Ахматова, Анна Ахматова, Марина Цветаева, мына ушул өңдүү акындарды алым өзүнүн ички муктаждыгынан кирип, окуп, ушулардын баарын өздөштүрүп кирди да. Ал эми ар жакта Пушкинден жаңыча окуган ал башка маселе, Лермонтовду жаңыча окуган башка маселе. Дүйнөлүк адабиятка келгенде Шекспир менен Гёте мисалы мына алымдын кармашкан окуган авторлору ушулар болчу да, дүйнөлүк жылдыздар. Кыргыздын пастыгыга, кыргыздын Пастернагын көрбөй калган деп жазат жазуучу драматург Султан Раев өзүнүн акынга арнап жазган ырында. Чындыгында эле генийлерди убагында бааланбай калган учурлар көп. Атам замандан бери келе жаткан дүйнөлүк жагымсыз жазмыш. Мына ушундай тагдыр Алым Токтомушевдагы тагдырына таандык болгон экен. Ал адабиятты абдан казган. Азыр ушул Кыргызстандагы баягы эң алдыңкы интеллигенциянын чок башында ошо Алым турат. Андай китепкөй, андай орусча айтканда начитанный и литератор, и философ, и эстетик. Башка элдерде мындай таланттарын сыйлап алат бизде. Бизде ушул мынабу өкмөттөр баш болуп, депутаттары төш болуп ал акындарды окуп да койбойт, баасына кадырын да бербей атышат. Баалаш керек. Биздин өспөй атканыбыз мына Украинада bir айылдан bir жигит bir алакандай китеп чыгарып койсо, ошону туу катары бүт дүйнөгө көтөрөт. Украиндар мына Тарас Шевченкодай көтөрөт. Бизде болсо андай таланттарды өзүбүз эле билмексен болуп өчүрүп коюп атабыз. Мындай таланттардын кадырына жеткен эл болсок, анан өсөбүз. Мына ушу шербет менен алымдын кадырына жетишибиз керек. Өзүнүн киндигин өзү кесип, өзүн өзү өстүргөн жигит да бул. Мен ушул алым жөнүндө ойлогондо Горкийди эстейм. Горкий жарыктыктагы турмуш чоңойткон, турмуш өстүргөн киши да бул. Алым да ошондой, жана окууга өткөн жок, атайын бир лекцияларды уккан жок, системдүү бир билимдүү алган жок. Бирок бул өз киндигин өзү кесип, өзүнө керектүү адабиятты, өзүнө керектүү руханий дүйнөнү издеп жүрүп, окуп, өздөштүрүп, көкүрөгү менен жашаган акын болду да. Аны ошондо мен да бир нерсени түшүндүм. Кыргыздын бир жакшы сөзү бар. Жакшынын ачуусу бар, кеги жок, тең тушу көп, теңи жок дейт да. Алым жанагыдай адамдык жагынан алганда ачуусу бар, мурдун учунда ал турбай ачуусу ушундай адам эле да. Бирок кеги жок. Алпейим, ак көңүл, ичине кир сактабаган адам болчу да. Тең түшү көп, тең жок дегени бу дагы тең түшү көп. Эми андай белгилүү өсүп аткан кишилерге улуу күчү көп да, ымала санагандар көп болот. Бирок өзүнө теңдеш
өзү ушундайга сугулуп эмнеге кызыгып жашап жүрсө, ошого теңдеш бөлүшүп кошо жашаган адамдар аз болду да алымда. Рамис Рыскулов айткандай, атылбай калган аркырдай болгон бир өзүнчө бир чоң талант эди. Мына ошол талантты кайрадан дагы бир ачышка, адаятка эми чындап келгенге мындай камданып калган кезинде жанагынтип ажал алып кетти да. Алым Токтомушевдун мууну бул өзү атандай бунтчул, буга чейинки поэзиядагы калыптанып калган эрежелерди бир бузган. Кечээ күнү ЦКнын уруксаты жок, кар жаады, Фрунзеге деп ыр жазып аткан мындай бунтчул. Анан Алым Токтомушевдун жанында жүргөндөрдө баары тең мындай өзүнө өзү мындай батпаган жигиттер болчу да. Мисалга өзүнүн үзөңгүлөш адабий муунундагы Аман Токтогулов, Табылды Муканов сыяктуу курбуларынан ажырап калганда Турганбай Эргешевтерден кийин ошол бир сай сөгүз сыздагандай 4 сабы бар. Бул эми биздин ар бирибиздин жадыбызда жатталганчы. Каз элек катар учуп каркылдаган, канаттар күн нуруна жаркылдаган, кайдадыр кайып болуп жок болдуңар, калтырып калп дүйнөнүн артын маган, тиленип тийбей калган батасыңар, ар бирин кеткен сайын ойлоп келем, Кудайдын тизмесинин катасы бар. Бул ар бир 4 сабында бир балбан сөздөр жатат да. Жөн эле бир уйкаштык эмес, жөн эле бир кандайдыр бир чүргөй салган ыр эмес. Бул ошол өзүнүн доорундагы кандайдыр бир ошол муундун көзгө басар баягы коомдун алдыңкы өкүлүнөн ажырап калган досторунан ошо сай сөгүз сыздаганда бул жазган ыры бул мындай кыргыздын кошок деңгээлинен дагы мындай көркөмдүк деңгээлге чыккан бийик туюндурма да. Алым Токтомушев акын болгондо кичинекей кезинен самаган, көп окуган. Ал эми журналистикага заманыбыз чаң будуң болуп, эми кантип жашайбыз деген суроонун тегерегинде баарыбыз тегеренип калган учурда Кыргыздын дагы бир азаматы Мелис Эшимканов алып келген экен. Эми журналистиканы аргасы иштеди. Мынау СССР кыйрагандан кийин Эшимкановдун жанагы Асаба гезитине, анан Агым гезитине Алым өзү айтты, мени тиги саясий обозреватель бол деп коюшту деп. Саясийди ал, саясатты вообще жаман көрчү өзү. Заманга жараша Асабада жол бүгүн деп туруп ошол жерден мынау рубрика коюп алып жазды го. Бир күнү тиги Акаевдин тегерегин казып чыгат, бир күнү тиги Акаеванын тегерегин казып чыгат, Эшимканов ошентип бири-бирин кытыгылап турган кезит эле да, ошондой кезит чыкканда да. Позитивный бололу деп Акаев жалдырап турчу журналисттерге. Позитивный бололу, силерге 5 жылда мындай кылабыз. Себеби ал билимдүү болчу, ал жазганда бекер жазбайт, ал жөн эле макала эмес. Ал о тереңинен тамырын таап туруп жазат. Эми эртең эмне кылаарын ойлоно баштайт ошо саясатчылар. Алымдын күчү ошондой болгон. Тагдырдын татаалдыгын кара, кырчындай жаш курагында капысынан капканга кабылып, өзү жазгандай айланасын кара булут каптап, темир тордун аркасында 5 жылдык өмүр өткөн экен. Мен соороттум. Мен өзүмдү соороттум. Адашканда алдан тайып эңгиреп, ошентсе да сезимимди ойготтум. Эң бир ыйык, эң бир таза, эң бир ак. Чексиз талап, өз жайыма койгула мени. Бейиштин, жайлоонун да жок кереги. Бу түрмө жетет мага, ошенткиле. Кай үмүт орден кызмат, атак даңктан, акчадан, зер алтындан, жыйындан, салтанаттан оолак жашап көрөйүн бир окумга. Абакта жаткан жылдары абыдан өндүрүмдүү иштегенин, мен түрмөдө жаткан жылдары көп жазып көп окудум деп эскерет. Чынында ошол жылдары 4 калың дептердин ичиндеги ырларынын көбү эч жерде жарыяланбаган.
сөздү суудай сапырып чыгарманын артынан чыгарма жазып китептин артынан китеп кууган жок да. Мунун ошолунусу кыргыз адабиятындагы баягы көп китеп артынан китеп чыгаргандар деле макулатурадан башка эчтеке жаратып аткан жокпуз да. Тирүү кезинде бир ырлар жыйнагы чыкты. Калгандарын чыгарбай койду. Бирок ошол ырлардын баардыгы тең эле кийин карасак абдан мыкты ырлар экен да. Эми бул дагы Алым Токтомушевдун өзүнө ушундай бир талап койгондугу ошол поэзияга бир өзгөчө мамиле жасагандыгын билдирет да. Себеби бул жанагы эле кыргыз акындарын эмес, же болбосо Россиянын акындарын эмес, жалпы дүйнөлүк адабиятты окуган акын. Ошон үчүн бул дүйнөлүк адабиятты окуган акындын ырларга болгон мамилеси дагы башкачараак болот, ырларга койгон талабы дагы башкачараак болот. Устатым Салижан Жигитов кыргыз китеп чыгарсам эле тарыхта калам деп ойлойт дечү. Кудайга шүгүр мен андай оорудан алысмын деген тура. Устаты айтылуу ойчул Салижан Жигитовдун аркасынан 10 жыл бою ээрчип жүрүп алган интервьюларынын топтомун ашкан актуалдуулук үчүн аракет кылып чыгарганы болбосо, өзүнүн чыгармаларына келгенде ошол принцибинен жазган эмес. Буга чейин болгону жупкадай жолдогулар, кийин эски дептер жыйнагынан башка жыйнагы чыккан эмес. Азыр ачылбаган дүйнөсү көз өткөндөн кийин акын Олжобайдын орошон аракети менен чыгып олтурат. Көз өтүп кеткенден кийин ачылбаган дүйнө аттуу китебине мен редактор болгондо ошо темасын эмне үчүн ачылбаган дүйнө атаган себебим бул кишини өзүбүз муунундагылар деле кийинки кенже муун деле ача албаппыз. Анан келечектеги бир билимдүү муун келгенде бул кишинин көркөм адабияты менен узанып, ушул кишинин поэтикалык айтайын деген оюн ачып берип, кыргыз окурмандарына кыргыз адабиятынын келечегинде бул киши бир дүйнө адабиятынын тепкичине жол болуп берерине мен толук ишенем да. Жаштык менен жанып өткөн өмүр багыты өксүп турган чакта бир сонун окуяга туш болду. Жигиттин бактысы бейм, ал мончоктой акын кыз Шербет Келдибекова адегенде ырына, анан өзүнө ашык болуп, абакта жүргөн кезинде жүрөгүнө арнаган экен. Жаш уланда жүрөгү сүйүүгө чалдыгып, сөз берметин терип, Алпештеген гүл бакчасына 60-жылдары акындардын агымынан атылып чыккан толкундун тобундагы мыкты акын кыз, Чыракдан, Ата конуш сыймыгым, Терезелер жана башка чыгармалардын ээси, төөлүктүүлөрдүн бири Шербет Келдибекованы кабыл алып, сүйүү жөнүндө эч ким башынан өткөрө элек сезим менен, эч ким айта элек сөз менен жазган ырларын арнаган. Сүйөмүн, атайылап сүйгүм келбей, сүйөмүн куттар жанган бир күндөрдөй, сүйөмүн тозок дебей, белиш дебей, сүйөмүн атайылап сүйгүм келбей, сүйөмүн тагдыр дебей, татаал дебей, сүйөмүн тагдыр дебей, таалай дебей, сүйөмүн кечтер дебей, таңдар дебей, сүйөмүн кайсы дебей, кандай дебей, сүйөмүн тагдыр дебей, таалай дебей. Кымбатты темир тордун аркасына экенине карабай, байма-бай каттап, жанынан жарым карыш чыккысы келбей, улам кетери менен кайра эле сагынып, кайра эле куса болгон чоң сүйүүгө туш болгон. Кымбатым, сен кааласаң күндө келем. Асылым, бул дүйнөнү укмуштук ооздоп, сырдап айта берем. Кубултуп, көрккө бөлөп, нечен.
Качандан күткөм сени шыбырдымда не деген дүйнөм кыйрап шаарым кыйрап жап жалгыз баш сөөк болуп күткөм сени качандан күткөм сени сагынычтан сагынычка төлгө болуп чөп болуп тамыр болуп түрмө болуп күткөнүм барда аратым таштап коюп күткөнүм жерде болуп көктө болуп келдиңби Сен жашадың, бұл сен деп атканы өзүнө карата. Сен жашадың, эл жер кезип, жарык көгүм жашадың. Сезгенingче жаш курагың калптаамын. Ушу калптаамын сездирип, муну турмуштун тузагы зонага салды. Анан ошого карабай экөөнүн сүйүүсү айрылган жок. Ошо бир түгөй бөлүнгөн жок. Жалган жаба менен отуруп калган болчу түрмөгө. Анан ушул экөөңөрдүн ырыңар да окшош, мүнөзүңөр да окшош деп биринчи жолу ошол бегенасы айтып атканы да эсимде. Шербетке ушинтип айтып атканы. Кызыктырды алымдын. Ырлары момундай ырлар бар, момундай деп ошол кезде экөө таанышып анан ошондо кат жазышып башташты да. Бул экөөнүн каттарында дагы бири-бирине баягы ашык жар катары эмес, кол кармашкан түгөй катары да эмес, баягы чыгармачылыкта бири-бирине өнөк, орусча баягы единомышленник дейбиз го, тилектеш санаалаш. Ошондой кыястагы, ошондой мүнөздөгү каттары абдан бир сезим кытыгылайт да, себеби Шербет эженин мисалы кайсы бир акынды которуп атам деген жаңылыкты жөнөтсө, Алымбайке катындачы, мисалы момундай саптар монтип котордум десе, Алымбайкенин ага жазган жообунда мындай нерселер турат да, сен ар жагында бул автор муну айтып атпайбы, сен сөзмө сөз болуп атпайбы, поэтикасы ал жакта андай деп, экөөнүн кат аркылуу кызыл чеке болгон талаштары кантип көрүнүп турат да, эң кызыгы дагы. Анан бир ошол экөөнү өмүр бою сүйүүдөн башка дагы бир асыл нерсе байлап тургандай да, ушул чыгармачылыктагы бири-бирин толуктаган бир себеби бир үй бүлөдө эки чыгармачыл адамдар бар албетте, эриш аркак жашаганчы. А бирок ошончолук кээде кызыл чеке айтышка чейин барып бири-бирин көрзөмөгө алганга чейин бири-бирин сындап, анан келген үчүн баягы чыгармачылыкта булардын бирине экөөнүн устаканасы бир болгон сыяктанат да. Албетте Алмончоктой кызы абакта жаткан жигитке турмушка чыгаарын ата-энеси жана бир туугандарын ойлонтпой койгон жок. Бирок экөөнүн ортосунда болгон ыйык сүйүү акыры жүрүп, кол кармашып турмуш сапарына аттанганга алып келди. Биринин ыры бирине жагып, Шербеттин ырын тияк көрсөтүп, өзү момундай адам деп. Шербет эжем бир үлбүрөгөн ушундай назик адам болуп көрүнчү эле, бирок ушундай ички кайраты бар болчу шумдуктай. Ал деген ошо бизге кошо жашаган бизге сезилчү да, ички эркек кишиден өткөн күчтүү адам болчу. Ошол алым үчүн баарына турду. Бул эжемдин кичинекей кезинде жүрөгү оорулуу болуп калып тубаса, атамдар бөпөлөшчү да. Анан үйдө кара жумуштардын көбүн эле кир жууган, пол жууган, анын баарын мага жасатып бермет эжем, улуу эжем шаарда эле орус мектепти бүтүп биякта болчу иш. Анан Шербет эжеме мындай сайма сайган, бычкан кийимдерди ушунча өзү ошо таланттуу экен да. Ушинтип үлпүлдөтүп бакчысы, анан кийин жездемдин артынан тетиги Баткенге чейин кетип, экөө артынан барып ошо турмушка чыкпадыбы. Ошо түрмөгө жолугушуп турчу, түрмөнүн ичинен эле таанышты. Бир карап Шербет эже экөөнүн кол кармашкан тагдыры да кызыктай да. Ошол кездеги муун, ошол кездеги элдин психологиясы менен караганда, абакта жаткан кишиге барып, бой жетип турган кыз ошол жакта абактын бособосун аттап, ошол жактан кол кармашып үйлөнүп калат дегендин өзү бир көп адамдын оюна келбеген, ата-эне үчүн өтө чочулоону жараткан көрүнүш да. Бирок ошондогу экөөнүн ошого барган кадамы бул жүрөгүндө от бар жаштардан болсо керек да. Жанагы ачылбаган дүйнөдөгү Шербет эжеге жазган ырлар да өтө арбын да. Сагынычтан сагынычка төлгө болуп, чөп болуп, тамыр болуп, түрмө болуп, күткөмүн барда аратым таштап коюп,
күткөнмүн жерде болуп көктө болуп. Келдиңби? Келдиңби? Эжем көбүнчө жазчу, анан үй тиричилигине көбүрөөк аралашып барчумун да. Анан кийин элестеткеним боюнча экөөнүкү бир башкача сезим эле да эже. Мисалы бирөөлөр обу жок сөздөр менен, эркелеткени менен, бир куру сөздөр менен ушундай үй бүлөлүк турмуш ушундай көп го мындай. Алардыкы мындай сезилчү түпкү бир башкача жүрөгүнөн, башкача сезим мененчи. Себеби деген эч качан бири-бирине катуу кыйкырып жаман сөздөр менен айтып урушканын көргөн эмесмин. Алардын жашоосунда эгерде уруш болсо, бул көртүрлүктөн эмес болчу да, акчадан эмес болчу. Тыңшасам эле бир Лермонтовду сен мындай которгонсуң, бул жери туура эмес. Сен жок, алын жездем айтчу, сен маанисине карашың керек, түпкү маанисине карашың керек. Мен чыгармачыл уруш да. Бир эсимде Лермонтовдун бир ырын экөө тең которушуптур. Выхожу один я на дорогу эле ушундай бир ыры бар да, ошону экөө тең которуптур, бирок экөө кишини экөө эле бирок которуптур. Анан сен ошо сага минтип которгон турбайсың. А мен минтип которуп койгомдо эле кыр эле жат. Отурсаң бир кызык да кете албайсың жанынан. Бир ушундук дүйнө ушу жерде болду да жашоо. Бир өзүнчө адамдардан өзүнчө анан ушундай кызыктуу жашоодо жашашты. Шербет жаш чагынан оорлуу болду. 6 жолу операция болуп, ажал менен кармашты. Ошого карабастан ырын жазып, бала багып, үйүнүн кутун арттырып жарыкер жар болду. Гүлзар деген кызды өстүрүп, неберенин жытын жыттап, жашоонун рахатын көрүп турган чакта жыл айланбай биринин артынан бири кете беришти. Мына ушул кабинетте атам иштечү эле күнү түнү. Эртең мен турсаң дагы иштеп аткан болот да. Ушу китептер айтып калчу эле, ушул китептер эң биздин байлыгыбыз деп. Ушу китеп жаш бала кезден бери эле китеп оку деп айта берчү да. Китеп окусаң, билимиң болсо, эч кимден кор болбойсуң. Атамды аябай жакшы көрчүм. Атам мени жакшы көрчү. Шербет эже каза болгондон кийин ушул жерге бул кишинин сүрөтүн илип алып, ушул жерде иштеп, бат эле бир 6 айга жетпей эле өзү каза болуп калбады. Ушул жерде иштечү эле, ушул жерде жазып. Анан могу сүрөттөр могу Лермонтов, Есенин, Хемингуэй бул ушу 1972 жылдан бери ушу Шербет эже чогалтып жүрчү. Кайсы жерге көчсө дагы, кайсы жерде болсо дагы, эми булар тети Баткенге чейин барып келди. Тети Нарынга, кайсы үйлөр көчсө дагы ушуларды такай маңдайына илип алар эле ушу. Ошо ойдо мына дагы эле турат. Азыр улуу дүйнө курчап турган бул иш бөлмө. Кумир тутуп маңдайына илип алышкан Есенин, Хемингуэй, Лермонтов, Гоголь ээлерин эңсеп томсоруп турушат. Тагдырдын ташбоор өктөмүнө адам айласыз баш ийет тура. Болбосо эки акындын ортодогу махабаты, бири-бирине болгон ыйык сезими, чыныгы жан шериктик мамилеси эч ажыратмак эмес. Аларды ажал гана ажыратты. Бул экөөнүн ушунчалык жакындыгын, могу көңүлү, жаны бир экенин мен байкадым кийинирээкчи. Алынбай ушу ыйлап жибергенде кээде ыйлап да жиберип отурду да. Шербет эже жатып калды, ушул жерден кетире албай деле жүрдү. Мени барыңыз Алынбай эке, бул жерде жанында турган биздин медсестралар жанында жакшынакай кылып карап турса деле, өзү деле ажырай албай ошо такыр чыккысы келбей жүрдү да. Экөө бир туугандай болгон немелер да. Бири ооруса бири ошо ооругандай болуп келишет, экөө тең бирдей ооругандай.
Алым байке мисал үчүн айтып атпайбы, жанагындай кыйналып же ооруп калган келсе, шербет эженин жүзүндө эле ошо оорулуу кишинин жүзүндөй болуп калчу. Орустар гуселебет деп коет. Ак кулардын турмушу экен да булардыкы. Шербет эже кеткенден кийин бат эле Алым байке да кете берди. Мен ушул өмүрүнүн акыркы жылдарында жашап бирге жүрүп калган адам катары айта элем болсо, Алым байке адабиятты, поэзияны өтө жогору баалап, өтө терең түшүнүп, өзүн ошого татыктуу иш жасай алдымбы деп өз абийири менен, өзүнүн таза абийири менен мамиле жасашы экен да. Болбосо мындай ырлар менен, андай чыгармалар менен нече китептин атынан китеп кылып чыгарып, нече сыйлыктарды алмак экен да. Дагы жашаса, дагы мыкты чыгармалар жазып, мыктыларды которуп, дагы бир көп иштер жасамак экен деп абдан өкүт кылып калам да. Кагазда калды, эки талант өтүп кетти а дүйнөгө. Экөөнүн кагаздагы сөзү кыргызды тарбиялайт. Кыргыздын баягы зээндүү жаштары ошол экөөнү окуса кичине өсөт деп ойлойм да мен. Экөө тең бири-бири менен чыгармачылык аркылуу таанышканда, экөө тең бири-биринин ырларын окуп, анан кийин өзүн экөө табышып, Шербет эже дагы, Келдибек эпа дагы ушул Алым Токтомушевтай ырларга өзгөчө мамиле жасаган, баягы китептердин саны менен жарышпаган, же болбосо ырлардын саны менен жарашпаган, алардын мазмунуна, маанисине ой бөлгөн ошо Алым акенин баягы кыз акындардын ичинен мындай бир поэзияга өзгөчө мамиле жасаган акын эле да. Ушул жагынан экөөнүн тагдыры абдан окшош бири-бирине. Поэзияга жасаган мамилеси боюнча дагы, анан турмушта дагы бир экөөнүн өзгөчөлүктөрү бар. Дүйнөлүк адабияттын көлөкөсү менен жаргын айкын ажыраткан сөз зергери, турмуштун да, сөздүн да күрөө тамырын кармай билген, акыл чөйчөгү толук көрөнгүсү бай акын Алым Токтомушев менен акындардын алымдуусу Шербет Келдибекова келечектин акылы, жарык чачар, нуру болор мезгил али алдыда. Анткени алар азайбай, пастабай, түбөлүккө унутулбай жашап кала турган ысымдар. Ырларына Төгөлбай Казаков, Кыдыкбек Усупбаев, Исрадин Аманбаев, Марат Ахматов өңдөнгөн мыкты обончулар оболонтуп жазган обондору добуштарын добулбастай кагып эл арасында жашап келет. Жок менин уккум келет башкача үндү, жазгырбас жардына ишеничти. Жок менин сезгим келет дүйнөдөгү, сагыныштын саргайбас албуп күчүн. Чынында бул өзү поэзиясы ошондой сырдуу болчу. Бул жөнү арбап жаткандай бир сырдуу, бей күч менен бет маңдай келип калгандай болчу да бул. Мен ошол кездеги жана журнал 9 жылдысында жүргөндөгү биринчи ырларынан эле бирди окуп берсем, ошол Шербеттин ошол кездеги жаш Шербеттин кудуретинен кабар алуу болот да. Азгырык деген ыр. Уурданып жүрөгүңө кирейинби? Удургуп кыялында жүрөйүмдү, өрт болуп жалын болуп бал болуп, өмүрдө сени гана сүйөйүмдү. Алым Шербет, асылдарым, пирлерим, арубакта тирүү жашайт көңүлдө, эки акын эң улуу деп билгеним, эки акын жүрөгүмдүн төрүндө.